Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فأما المصدر فلا يخلو من أن يكون ميميا أو غير ميمي. Mazdar iki türge bölünüdü. فَأَمَّا الْمَصْدَرُ deb başladı. Buga çeyin biz hazır 7. sabakta, murunku sabagыбызda bu maksuttun içinde kanday kitapları var ekendигин бүт bir sıra temalarını жазып бергенбиz. Андан кийин mazdardan 7, 6 жолсо ism makan, zaman makan ara болуп 9 чыккандыгын айткан элек. Маанилерине кыскача токтолгонбуз. Ошол алеми mazдар деп эң биринчи mazdardan başladı. Mazdar فَأَمَّا الْمَصْدَرُ деген алем mazдар. فَلَا يَخْلُو boş emес деген сөздө. Min an yakuna mimiyen. Mimiden boş emес, ау гайра мими же мими эместен бош эмес деген. Жөнөкөй сөз менен айтканда баш айлантпай. Баш айланып туман болуп атканда эмне кылабыз? Биз жөн эле бөлүп берейин. Бул сабактарыбызда кээ бир нахву, сарф, мин не келди, мин анан ан бардыгын өтүп баш айлантпайбыз, себеби жаңы окуп атканбыз, көпчүлүгүбүз. Биз жөнөкөй түшүндүрүп берейин кылабыз иншалла. Колубуздан келишинче. Mazdar iki türge bölünет экен. Mazdarun mimi. Караңыздар. Mazdarun mimi. Mazdarun mimi. Mimiyun. Mimi мышык эмес, Mazdar. Mazdarun gayru mimi. Mimi. Gayru. Makul, geri sözü жазып берип. Mazdarun gayru mimiyin. Mimi emес. Mimi mazdarlar жана mimi emес mazdarlar болуп экиге бөлүнөт экен. Ал эми mimi mazдар деген сөз эмне? Mimi mazдар деген сөз эмне? Mimi mazдар деген сөз сөздүн башында мим болгон сөздөргө айтылат. Мисалы? Жок, караңыз. Mazдар мимиге. Сөздүн башында мими болгон. Мон билебиз. Туурабы? Сөздүн башында мондай келип калса, мадрибун деп. Не болуп калат экен? Муну mazдар мими деп айтат. Булар эмне дейт экен буларды? Mazдар mimi деп айтат. Мимдүү mazдар деген сөз. Mimi деген сөз мимдүү деп которуп койсок болот, Эки сөз кыргыз тилиге багындырып сакалабы. Башында жолсо башында мими болгон маздарлар. Mimi деген сөз башында мимдүү. Сөздүн башында мим тамгасы келген. Сөздүн башында эмне келип атат? Мына. Мол жашыл көрүнбөйт, Мына мека жазып коюн. Көк менен. Сөздүн башында эмне экен? Сөздүн башында мим тамгасы менен келген. Mazдар mimi деп айтат. Мадриб сыяктуу. Жоксо магриб сыяктуу. Ал эми гайру мимичи? Мимсиз. Кайсылар? Дорбун. Ушуну эле. Эмнеси? Дорбун. Башында мим барбы, жокпу? Мим жокпу? Демек бул мими эмес mazдар. Биз билген mazдар. Булар болсочу мимдүү mazdарлар. Башында мими бар mazdарлар. Биринчи жолу отабыз, Mazдар mimi, mazдар gayru mimi деген. Андыктан айттым, бүгүн жаңы тема болот. Кайра окуйбуз эми китепте. فأما المصدر فلا يخلو من أن يكون ميميا. Mimiden أو غير mimi. Mimi эместен бош болбойт дейт. Ла яхлу деген. Тескерден которсо кандай болот? Же mazдар мимдүү болуп келет, кээде мимсиз дагы болуп келет деген сөз да. Эконун башкасы болбойт деген сөз. Же мими болот, же болбосо мимисиз болот деген сөз.
экөөнүн башкасы болбойт деген маани билдирет. Ла яхлу деген. Эми карайбыз урматтуу жамаат. Эми карайбыз. Сөздүн башында мими болсо, ал эмне болуп калат? Мимдүү маздар болот. Сөздүн башында мими жок болсо, гайру мими. Мими эмес маздар болуп калат. Эми فإن كان المصدر ده غير ميمي ميمي эмес маздар болсо. Азыр мол темага келебиз. Эмне келебиз? Гайру мими келебиз. Маздар мими эмес болсо дейт. Башка айтканда башында мим жок болсо, башында мим жок болгон маздар болсо, فهو سماعي дейт. فهو سماعي. ونعني بالسماعي نعني деген не? Самаи деп которсок болот да. Самаи яни деген сөзүн несі? Наъниси. Яни деген хуа, яни наъни нахну. Наъни biz самаи деп эмнени айтабыз десе, аннаху юхфазу куллу маздарин, ар бир маздар сакталса жатталат, ала ма жаа минал араб. Араб тилинде, арабтардан, араб тилинде кандай келген болсо болду ошондой жатталат. Bir erejege salınbayt деген söz. Bir erejege baş iyibeyt деген söz. Ey gayru mimiler. Ve la yuqasu aleyhi gayruhu. Buğa başka mazdarlar birbirine salıştırılbayt. Her birinin özünce mazdarları var. Lennehu la qiyasa li mazdarin sülasiyyi. Sebebi sülasiyyin mazdarında imme yok. Sülasiyyin mazdarında. Qarаңыздар. Эми ушуну өтүп берейин буга чейин. Демек, эрежелер бар, Маздар экиге бөлүнөт экен. Кайсы жагынан? Жок, мимдүү мис жагынан эмес, бул кайсы жагынан? Бул эрежеге түшөбү, түшпөйбү жагынан. Самаи анан кыяси болуп, Самаи. Самаиюн же болбосо кыясиюн. Буларга азыр түшүнөбүз. Ошон үчүн эч кыжылат болбого туруңуздар. Жантан бери айтып атам. Не деп? Ичине бир аз түшүнүк жеңил эле болгону бир аз башта иштетип коюш керек. Уктап калбаш керек. Болгону бир аз жеңил эле. Мен ар бирөөсүн мисал менен бергенге аракет кылам буюрса. Самаи деген эмне экен? Кайсы сөздөн алынган? Самиа деген угуу сөздөн келет. Самун угуу. Самаи буну угуу жолу менен гана жаттай алабыз. Буну кыясиге келебиз азыр. Бул формула да. Ошол формулага салына берет баардыгы. Бул маздарга эч бир формула салынбайт. Кандай келген болсо, арабтардан, араб тилинде кандай келген болсо, ошондой жазылып кете берет. Кыяс кылынбайт деген сөз мисалы мынакей. Насара, янсуру. Маздар кандай болот? Насран болот. Туурабы? Хаража, яхруджу. Не болот? Харжан болобу? Харжан болобу? Харжан болсо анда насран окшош калмак, туурабы? Бул жок хуруж болот. Туп-туура. Хуруж. Не экен? Хуруж. Же болбосо жазылганда үчөөнү кошуп жазганда дайыма эмне менен жазылат? Нас менен жазылат, Хуружан. Хуружан. Муну маздары менен муну маздары, же болбосо насара менен харажанын маздары эки түрлүү. Муну маздары салыштырылбайт. Себеби мунуку башка, мунуку башка. Муну кантип муну бир гана жаттоо угуу жолу менен гана окуй алабыз, биле алабыз. Башка жол жок. Салыштырылбайт буларга. Бири-бирине эмне кылынбайт? Кыяс деген салыштыруу. Формулага салуу десек дагы жакшы болот, Fi'l sülasi бар го? Sülasi mujarradтын маздарлар, унутпайсыз. Sülasi кайсыл? Sülasi mujarradтардын маздары
эмне экен? Самаи. Кайганы жазып коюн. Кайганы жазып коюн. Могу жерге бир жерге жазып коюн. Монун натыйжасы катары жазып коюн, Монун натыйжасы катары жазып коюн. Мына. Маздару фи'ли. Биз эмне билебиз? Сүласи билебиз, Сүласи. Сүласи фи'илдин маздарлары эмне экен? Бардыгы самаи болот. Бир гана самаи жол менен гана болду. Буларды бир эрежеге сала албайбыз. Эрежеге сала албайбыз деген сөз уламдан кайталап атам. Анткени азыр кыяси келгенде кантип эрежеге түшүп калгандыгын ошол жерден билебиз. Ушуна дейбиз. Азыркы жалат болуп өтүрүңүздөр. Болгон жакшылап таркиз кылып, жакшы ойду бөлүп турабыз. Аркада жатып алып, 7-чи түштү көрбөй, Жайында, көлүн жайында, кумда эс алып жыргап түшүп жүргөнүн көрүп атат бирөөлөр. Насара янсуру насран хаража яхружу хуружан. Маздарул фи'ли сүласи самаи экен. Сүласи фи'иллердин маздары дайыма эмне экен? Самаи. Аларды бири-бирине сала албайбыз. Туурабы? Алима я'ламу илм. Алмун эмес, туурабы? Илмун. Айжосы алима я'ламу илман да. Бири-бирине салынбайт алар. Бири-бирине салынбайт. Урматтуу жамаат. Кайра китепти окуйм баштан. فأما المصدر فلا يخلو من أن يكون ميميا أو غير ميمي. Бөлдү. فإن كان غير ميمي, эгерде мими болбой турган болсо дейт. Маздар غير мими боло турган болсо, эмне дейт? Самаи фахуа самаи дейт. Болду. Мими эмес, башка айтканда мими эмеспи? Ал маздарлар эмне экен? Самаи экен. Ва нa'ни бис самаи, самаи деп дароо кайра түшүндүрүп берип атат. Самаи деп нени максат кылабыз? Нa'ди максат кылабыз же нени түшүнөбүз десе, аннаху юхфазу жатталат. Болгон жаттоо жол менен куллу маздарин, ар бир маздар өз алдынча жатталат. Маджа ала маджа минал араб. Арабтардан кандай келген болсо, дал ошондой, же араб тилинен кандай келген болсо, дал ошондой жатталат. Насран харажан. Бул деле хаража яхружу, насара янсуру. Вазн окшош. Туурабы? Бирок бирөөсү насран, бирөөсү харужан болуп калды. Харажан деп бул деле насара яхружу болуп окшош калды. Эгер эрежеге салынганда, анда бул да харжан болуп насран болуп калыш керек эле. Демек, ар бирөөсү өз-өзүнчө жатталат деген сөз. Булар кайсылар экен? Самаи. Булар башка айтканда маздар гойру мимилер экен. Вала юқасу алейхи гойруху. Буга муну кыяс кылынбайт, салыштыра албайбыз. Лианнаху ла кыяса ли маздари сүласи. Анткени маздар сүласиге кыяс кылынбайт. Сүласи мужарраттарга, сүласи фи'л сүласилерге. Ва маздару гайру сүласи, сүласиден башкалар болсочу, кыясиюн дейт. Ва маздару гайру сүласи кыясиюн. Сүласиден башканын маздарлары эмне экен? Кыяси болуп калат экен. Сүласиден башкалардын маздары эмне болуп калат экен? Сүласиден башка маздарлар кайсылар? Сүласиден башкалар, гайру сүласилер кайсылар? Рубаилер. Анан рубаи мазидтер, мулхакаттар. Мулхакаттардагы, мазидтердагы, рубаилердагы эмне экен? Кыяси болуп кала берет. Ким айтат кыясиге? Билесиңерби? Барган сайын теги өткөн максут бинаны жакшы түшүнүп баштайсыңар. Рубаиге мисал берейин. Дахража юдахриджу. Анан дахражатан. Же дихражан. Эки маздар бар болчу. Дахражатан. Ушуга башка маздарды салыштыралы. Хауқала юхауқилу хауқалатан. Мына иттихадул маздарайн деп бинада өткөнбүз эсиңердеби? Мулхак десе маздарлар окшош болот деп. Барган сайын дагы ошол мурункуда кичине жетпей калган нерселерди ушул жакта түшүнүп кете беребиз. Арканы кайра кете беребиз. Себеби илим бири-бирине байланат, бул китеп бири-бирин түшүнүп толуктап кете берет. Хауқала маздары, монун маздарына, мо формулага башка сөздүн формуласы түшүп калды. Окшош болуп калды. Кыяс. Буга бул салым түшүп калды. Ошону эмне дейт?
Qiyasi деп айтады. Мына могу жерде сөз мына ушул. Насараға хуружду сала алган эмеспиз. Себеби бул qiyasi эмес. Булар самаи гана жол менен келди. Аха. Эми мисалы мазитке мисал бергилечи. Мазитке жолса берки жөнөкөй сөздөр менен афала. Жолса афала эмес, акрома. Акрома юкриму. Аха. Икроман. Дагы кайсы сөз саласыңар ушуга? Жа, тадрис башка. Ооба. Адхала. Адхала. Юдхилу. Идхал. Турабы? А'лама. Ю'лиму. Жолса аслама. Юслиму. Ислам. Ислам дин ушул маздарда. Толтура. Не болду? Маздарлар не болду? Маздарлар мына формулага башкалардын формулалары түшүп калып атат. Идхалан мисал, исламан мисал. Кыяс. Ошол формулага не болду? Маздарлар түшүп калды. Башка бардык сүласи мазид, жана сүласи мазиддин бир түрү, биринчи түрү бир там кошулгандар. Афала вазн. Афала вазн башкалардын бардыгы ушул вазынга түшсө эле болду, түшүп кала берет. Мисалы мына могу жерде насара янсуру, хаража яхружу. Сөздөрү дагы тамгалары дагы харакалары да окшош. Маздары окшош болуш керек эле го. Окшош эмес. Эмне үчүн? Сүласи мужаррад. Сүласи мажид бул самаи маздары. Муну ар бирөө өзүнүн маздарын өзү жатташ керек. Башка айтканда сүласи мужаррадтар канча? Кайсылар? Фатху доммин, фатху касрин, фатхатан, касру доммин, касру доммин бе. Касру фатхин. Алима я'ламу. Фатху касру фатхин домму доммин касратан. Алтоонун вазын жаттайсың, маздарын жаттайсың, ол жеп жеңил. Ар бирин өзү жаттайсың. Аны каякта жаттадык элек? Бинада жаттаганбыз. Айткан эсиңерде, бинада койтурлап эмеде өтөбүз маздардын маанилеринде деп, дагы келебиз деп. Демек, самаи менен кыясинин жолун түшүндүк. Маздар самаи бары, кыяси бар. Кыяси самаиге сүласи мужаррадтар болду, алтоо. Кыясиге булардан башканын баары эмне экен? Кыяси болуп калат экен. Бул кайсынысы? Маздар гойру мимин маселелери. Мимсиз болгон маздарлардын нескен? Маселелери. Кайры баран окуп коюң. Кайра окуп атам ибараны дайым айтам. Неге? Биринчи окуганда түшүнүп туралы, эмне жөнүндө кетип аткандыгын, анан жаттап да калалы. فأما المصدر فلا يخلو من أن يكون ميمين أو غير ميمين. فإن كان غير ميمين فهو سماعي ونعني بالسماعية ونعني بالسماعي أنه يحفظ كل مصدر على ما جاء من العرب. تيز وقنا كيلوت تردر قيد أخشى تش ممكن تيز أخ ولا يقاس عليه غيره لأنه لا يقياس لمصدر ثلاثي ومصدر غير الثلاثي قياسي. Деп оқып тұрыңыздар бат-баттан. Тез оқып тұрыңыздар. Түшініп алыңдар да. Тез оқып тұрғыла бат-баттан оқығанға. فأما المصدر فلا يخلو من أن يكون ميما أو غير ميم فإن كان غير ميم فهو سماع ونعم بالسماع أنه يحفظ كل مصدر على مجال من العرب ولا يقاس عليه غيره لأنه لا قياس لمصدر الثلاث ومصدر غير الثلاث قياسي. Болды. Кеттік. Түсінікті бе? Biz қайсыларға эме бердік? Мимстерге. Бұл жаққа сүласи мазидтердин, рубаилердин, мулхақаттан бардығын түшкенген мисалдарды сала берсеңер, не болып қала берет? Қияси бол ережеге түшіп қала берет. Формулаға түшіп қала берет. Истафалаға. Дұрабы? Истағфара, истиғфар болады. Ошондай эле истамбат, истимбат болады. Истимбат, истифал вазынға бардығы ошол формулаға түшіп қала берет. Қияс менен, салыштыруу жағы менен. Түшүнүктүү бе? Сүласи мужаррадтан башка. Моолардан башка. Моолардан башка. Бул өзү астына тека жазылыш керек эле, башайланып калды. Өзүм башайланып жазып койдум. Ылдый болсом көрүнбөй калабы деген ой бар болчу да камерага. Анан карап көрөлү, ойгон болсо астына жазабыз кийин. Муну мындай реттеп жазып койсок болчу негизичи. Бул самаи кыясиди муну бекер алып койсоң болду, реттелип калат өзү эле. Истахража истахрижу استخراج استغفر يستغفر استغفار استخراج استنباط бардык маздарлар эмне болуп калды? Бири-бирине кыясый болуп калды. Ошондой. Рубай. Себеби? Булар рубай эмес, булар судасилер. Судаси. Эмегечи?
Хумасигеч мақұл. Инкасара янкасиру инкисар болчу. Инкисаран. Мисал бергиле башкага. Инакаса янакису иникас. Сан иникас. Тура инкисарга түшүп калды. Акасан тескери бир нерсенин акс. Ва хаказа. Мына ушундай. Эми маселебиз каяка келди? Маздар гойру мимиди бүттүк. Маздар мимидин маселеси бир эле сөз менен айтканда, маздар гойру мимилер. Маздар гойру мимилер. Эки самаи, кыяси. Самаиге сүласи мужараттар келет. Улардын маздарлары өз-өзүнчө жатталат. Арабтардан тилинде кандай келсе ошондой жатталат, эре салынбайт. Сүласи мазид, гойру сүласилерден башка баардыгы эмне экен? Кыяси болот. Мейл ал рубаи болсун, мазид болсун, сүласи мазид болсун, же болбосо мулхакаттар болсун, баардыгы кыяс менен маздарларын ошол салыштырып кете беребиз. Бул ошентип маздар гойру мимидин маселесин бүттүк. Бизде эмне калды? Маздар мими калды. Маздар мими. Мышык. Жакшы эмеспи? Өчүрөлө. Кандай? Тартып алыңыздар. Мен иче калайын. Кофе, чай. Муздак лимонад. Симаи менен кыяси гойру мимиге тиешелүү болду. Аз келет, бияка келет. Ал баарын эле эмес. Ушунун ичиндеги маселелерди өттүк, Өчүрөйүнбү? Өзүн эле өчүрөйүн, анан. Мейли, маселе жок. Алла разы болсун. Кандай? YouTube'га чыгып калайын деп, Алло, привет деп койсун. Передаю привет деп баштайсың сразу эле. Я. Всем нашим пацанам деп. Тамаша. Ва ин кана мимиян. Жанагынын кайра башына баштадык. Маздар мимиге келди экен. Бияка жазып коюн жөн эле. Маздар мими. Мышык. Мышык дем тамашалап атам, эсте калып калсын деген сөздө. Маздар мими деп каяктан чыкты деп атасыңар да. Өмүр уккан эмес эле ушунча окуп деп, Я. Ушунча окуп жүрүп маздар мими каяктан чыкты деп. Мына ушакта туруп китеп турат мына. Китепте турат экен, Мен ойлоп чыккан жокмун. وإن كان ميميا وإن كان هو ضمير إذ كان الاسم مصدر كده وإن كان المصدر ميميا деген сөздө مصدر мими боло турган болсо فينظر في عين الفعل المضارع мен азыр ушунчалык чоң кылып жазам эстеп калалы атайын балчайтып жазат го. Балчайтып, Аябай чоң болуп кетти, слишком эле балчайып болуп кетти. Кичине маздар мимин астында, маздар мими чычкандай болуп калды. Мындай эле жазайын. Тамаша ретинде болгону мындайраак кылып жазайын. Жакшылап ой жүгүртөбүз урматтуу жамаат. Жанагы ачкыч барлыгы сүласи мужараттардын өтө зарыл. Жана ыр түрүндө жазылгандыгы субханалла ким жазса Алла разы болсун, уламалар жазып берди да. Өтө зарыл. Ва ин кана маздар мимиян боло турган болсо, ва ин кана маздар мими боло турган болсо, фаюнзару фи айн аль-фи'л аль-мудари'. Фи'л мудари'дин дайыма эмнеси каралат? Айны каралат дейт. Фа ин кана мадмуман ау мафтухан. Ин кана мадмуман ау мафтухан. Доммалуу болсо же фаткалуу болсо. Экөө бир келбейт. Бул эки жол жазыш берген үчүн түшүнсөң болот. Же башка айтканда фатху доммин биринчи бап менен, анан бул фатхудан биринчи бап. Фатхатан канчанчы бап калат? Дагы кайсы болуп калат? Домму доммин. Кайсы баптар? Кайсы баптар түш келип калат? Кана, айтыңыздарчы.
4, 5. Ayva. 1, 3, 4, 5. Fathu domminde. Eko dom çıgat. Dommu domminde bul çıgat, eko çıgat. Şo menen dommu dommin 5-nji bab turabı. Birinci bab menen 5-nji bab eko dom bolup atpayбы? Anan fathatan menen kasru fathin. 3-nji bab menen 4. Elhamdülillah. Demek fathu dommin fathatan kasru fathin dommu dommin. Ушул баптар 4-ө. Ошол 4 баптарын бул кайсыл мими болуп турган сонго чыгат. Мими боло турган болсо, маздар мими жөнүндө кетип атабыз. Ошол маздар мими болуш үчүн фейл мудори'дин айнына карат. Эгерде айны доммалуу болсо же фаткалуу болсо дегенде дароо биз ошолорду түшүнөбүз. Биринчи бап менен 3-нчү бап, 4-нчү бап, 5-нчи бап. Туурабы? 2 менен 6 гана жок, калган 3-ө бар, 4-ө бар. Фатху доммин, фатхатан, анан касру фатхин домму доммин. 4 бап келип атат. Ошол өтө сонун ачкыч да. Ушундай болуп кала турган болсо, эмне болот десе, китепти ачып караңыздар. Китепте эмне деди? Ва ин кана маздару мимиян, ва ин кана мимиян фаюнзару фи айнил фи'л мудари. Фи'л мударидин айнын барабарына каралат. Fa in kana ошол айны мадмун боло турган болсо, ау мафтух боло турган болсо, анда фал маздарул мими. Ушул жерден маселе чыгабыз. Мындай маселе чыгабыз, урматтуу караңыздар. Маздарул мими дегенде ал маздар ал ми анан ва заман исм заман дагы ал макан. Жана атайын ушу үчүн жазып койгонум, себеби бул жакта келгендиги үчүн кошуп бердим. Исму заман макан минху ошо фейл мудари'дин маф'ал вазында болот экен, урматтуу жамаат. Кайсы вазында болот экен? Маф'ал вазында. Мен атайын чоңуп жазып берейин. Маф бул маздар экен, каяктан билип атабыз? Маздар мими экендигин. Сөздүн башында мим болот экен. Сөздүн башында мими болот экен. Карайбыз, эми кайра түшүндүрүп берейин. Би фатхил мими, мими фатхалу вал айни мими менен айны фатхалу фасы сүкүндү. Би фатхил мими вал айни ва сүкунил фаи. Фасы эмне экен? Сүкүндү болот экен. Фасы эмне болот экен? Сүкүндү болот экен. Ол маф'ал бар го. Исми маздар дагы болот, заман да болот. Эмне дагы болот экен? Макан дагы болот. Нелер болот экен? Макан дагы болот. Урматтуу жамаат. Боло берет булардын бардыгы. Эми моягына 4 баптын эмесин мага бере калгыла, мисалын дароо. Маздар мимилердикин. Маздар мимилердин эмесин бере калгыла. Мына маздар биринчиси, биринчи бап беле ян суру. Мунун маздары эмне болот? Мансарун болот. Маф'ал вазында чөтөт. Экинчиси кайсылы? Фатхатанга. Эмне бар? Фатаха яфтаху. Яф бул ян суру болот. Бул яфтаху болот. Туурабы? Демек муну эмне болот? Маф курк болду. Кыяс сырас сала бергиле. Бул кыяс. Дароо ушул вазынга чыгып калат. Маф'ал вазын билебиз, формула. Маф'ал вазынга чыгып калат. Мына могу маф'ал. Могу эмне экен? Могу маф'алга чыгып калат. 3-нчү бапты айткыла. Алима я'ламу не болот? Ма'лам болот. Я'ламу фатха болот, туурабы? Демек эмне болот? Ма'лам. Эреже боюнча кетип атабыз. 5-нчи 4пү? 4, мо 3 да, мо 3, мо 4. Эми болду. Бул 5. Кайсыл? Домму домминге. Кайсылар? Макром болду ошондо. Карума якруму болсо эмне болот? Карума якруму макром. Макром болот. Якруму
Мысалы макромун. Бұл моларды не дейді екен? Маздар мими деп айтады. Маздар мими деп айтады бұлардан. Илля ма шазза деді. Илля ма шазза. Шаздан башқалары. Шаз деген сөзді қашан өтіп бердім біле? Қайсы сабақта? Мындан 2-3 сабақ мұрын өтіп бергем. Шазды қайсылар бөлді келек? Қаншаға бөлді келек? Ережеге баши бергендер. Ережеге баши бергендер. 3-ке бөлгенбіз. Турабы? Біз қысқаша қараңыздар ем. Ова, болды. Біз аз мой бойынша кете берелі, ұнат жамат. Ережеге қаршы дегенде қайсыл ережеге қантып қаршы болып қалдығын мояғына берейін. Көрін өті ауы? Камерада көрін өті ауы? Мол жерге көрін өті. Ұшыл доска көрін бөсі. Мол сөздер. Илля мәш наху матлы, мағриб, мәсджид, мәшриқ, мәджзир, мәнбит, мәнсик, мәскин, мәфриқ, мәсқит, мәхшир, мәджмиъ. بكسر العين في الكل وإن كان القياس الفتحة. Қараңыздар. 12 сөз бар. 12 сөз маф'ал емес, маф'ил болып қалады. Ереже жағында, ереже бойынша алар маф'ал болуш керек еле. Бірақ ережеге башибей маф'ил вазынға түсіп қалады. Маф'ил болып қалады. Қайсы сөздер? Біріншіден баштадық. Тала'a, ят, не болады? Ятлу'у да өзі. Бұл ятлу'у айын бар не болтады? Доммалу. Ереже бойынша фейл мудори айын масдар мимилер. Ереже бойынша айын бар доммалу болса ал эмне болуш керек эле? Матла болуш керек эле. Бирок эмне болуп калды? Ережеге башибей матла болуп калды. Кеттикпи? Матла. Магриб деген сөз. Гаруба ягрубу өзү. Некен? Биз фейл мудорисинде жазып кете берели. Рубу да. Өз эмне болуш керек эле эреже боюнча? Магриб болуш керек эле. Бирок эмне болуп калды? Магриб эрежеге башибе чыгып кетти. Шаз деген сөздү аябай жакшылап түшүндүрүп берген пайдасын көрдүңөрбү? Ошо максаты бар болчу да. Максаты бар болчу. Магриб болуп калды. Өзү магриб эмес. Айтсаңар болот. Магриб деп айтылат. Эмне кетсе кыясан дейсиңер да. Кыясан бул маф'ал болсуңар. Бирок бул шаз болуп калды. Шаз деген сөз колдонулбайт деген сөз эмес болчу. 3 түрү бар болчу. Колдонулбайт, эрежеге да башибейт. Кээ бирөөсү эрежеге башибейт, бирок колдонулат. Мына ошол түрү. Эрежеге башибейт, эреже боюнча маф'ал болуш керек эле, же магриб болуш керек, эрежеге башибейт, бирок колдонулат. Кээ бир сөздөр бар эле, эрежеге башиет, бирок колдонулбайт. Туурабы? Эрежеге башиет, бирок колдонулбайт деген мисал. Анан эрежеге да колдонулбайт деген. Үчүнчүсүн айта калгыла. Эмне болуш керек эле? Фейл мудориси. Фейл мудорис. Бул себеби доммалуу. Фейл мудориси. Фейл мудориси доммалуу. Эреже боюнча эреже боюнча масджад, маздар мими. Маздар мими. Масджадун болуш керек эле. Эмнеге масжид болуп калды? Шаз. Шаз деген сөз мана жемиштикпи? Сонун бекен. Масжид деген сөз каяктан? Маздар эмне? Кайсы маздар экен? Yo, маздар? Маздар мими. Масжид деген сөз маздар мими екен. Кыяси. Ережемен кетип бар. Кайсы вазынга түшүп атат бардыгы? Маф'ал вазынга кетип атат. Кызыктуу, э? 12 сөз бар ушул. Могу жердегилер. Машрик. Машрикпи? Масжидтен кийин. Не болот? Магриб. Ягрубу, жоса яшруку болот. Яш. Өзү эреже боюнча? Эреже боюнча? Себеби яшруку фейл мудориси айны доммал болгондо маздар мими маф'ал вазына түшүш керек. Бул машрак болуш керек. Бирок эрежеге башибы эмне болуп калды? Машрик болуп калды. Жеңилдеп экен? Шаз. Шаздын 3 түрү бар. Сиз бар белеңиз? Ошолордун бирөөсү болот.
Дағы. Андан iki söz. Maşriq. Majzir. Özü al yazjuru bolğon. Ne oldu tur? 5-si. Ha? Yaz. Fe'il mudari emne eken? Ayın bararı. Dommalı. Bul emne boş kerek ereje boyunça? Mazjar boş kerek. Biroq nega mazjir bolup kaldı? Şaz. Biroq koldanılabu? Koldanıladi. 6-si. Ne degen? Yaskunu da? Maskin. Ya maskin. Yaskunu. Yas. Sebebi ayın barabar ne olup turadi? Dommalı. Demek bu ne boş kerek ele? Maskan boş kerek ele. Biroq emne bolup kaldı? Erjege baş iybey. Maskin bolup kaldı. To'g'rimi? Aha. Qaysi qaldi? Bunun bardыгы негizinde mayli жазып салалы bir жолу, жазып салалычы. Bu yana 6-10 жаздык, 6-10 мияңына жазайын эми. Батпай калды. Тартып кайсы сөздөр калды? 7-си. 7-си мо көрө? Ян буту. Ян буту. Fe'il ayın var ne eken? Bul emne boş kerek ele? Men bat boş kerek ele. To'g'rimi? Biroq ne bolup kaldı? Men bitun bolup kaldı. Erjege boş iybey. To'g'rimi? Yok, erejege baş iýgen jok. Şaz. Şaz degen söýdüm temada var bileňiz. Bar bolup bolsoňuz anda оор bolot түшүнүш. Ошого. Кайсыл сөз? Bizde barmı ошол söz? Бирок биз тиякта башканы жазсак. Мансиктин ордуна яскунун жазсак. Просто орун алмашып калды. Hiç ayırması yok. Mensikte. Yan suku al. Meken 8 yıl koyar ayırması yok. Yan okay. Yan suku. Fe'il aynı var ne oldu? Demek bu ne boş kerek? Mensak boş kerek ele. Men Mensikun bolup kaldı. 9-su. Mafriq? Yafruqu. Yafruqu. Fe'il emesi barabarı, ayın barabarı dommalı bolup turadi. Bu ne boş kerek ele? Öz mafraq boş kerek. Biroq ne bolup kaldı? Mafriq bolup kaldı. Biroq keyde kollanılıyor. Mafraq dep kollanılıyor. Misalı Urdun Yardaniyada mafraq degen jeri var. Manilerine geliyoruz. Manilerine surap atasızda. Qaysi söz kaldı ağa? Masqit. Masqit kaldı mı? 10. Yasqutu. Ne bolup kaldı? Öz ereje boyunça maf'alga түшүш ne boş kerek? Masqat. Biroq nege bolup kaldı? Masqit bolup kaldı. Masqat kayактын шаары? Борбору? Saltanat Omman ne? Amman emes, Oman. Yoksa Umman da. Amman emes, Umman. Saltanat Umman. 11-si kaysıl jana aytып aткан? Yahshuru. Ereje boyunça mahşar boş kerek. Mahşar maydanı. To'g'rimi? Yo'q, mahşir dep da kollanıladi. Mahşar dep kollanılaveradi. Keyde kollanıverishadi. Kaysıl kaldı emi? Cema'a yecma'u. Fathalı oldu da. 12-si. 12-si ne oldu? Yecma'u. Ne boş kerek ele? Mecma'un boş kerek. Biroq erjege çıkışaz bolup mecmi' bolup kaldı. Oşentip biz az emne olduk? Oşentip ne kıldık? 12 şaz bolgon sözdü alıp keldik. Bulardan tışkarının bardыгы mazdari mimileri ne bolot eken? Maf'al vazında keledi. Qaysı uçurda ayını fathalı je dommalı olsa, je başta aytkanda qaysı ayını fathalı je dommalı biz oylop qarap ko'rsak, ırda emne var? Fathu dommin, fathu kasrin, fathatan var, kasru fathin var, dommin var. Demek 4. Birinci, 3-cü, 4-cü, 5-ci. 4-cü, birinci, 3-cü, 4-cü, 5-ci bab
ушул түшүп келип атат. Кайра окуйун. Кайра башынан окуп коюн. Караңыздар. وإن كان ميميا فينظر في عين الفعل المضارع. Эгер маздар мими болот, мими маздар боло турган болсо, фейл мударин айны каралат дейт. فإن كان مضموما أو مفتوحا. Түшүнүп атасызбы? Түшүнүп атасызбы? Алхамдулилlah. Көрдүңүзбү кандай сон? Бир айын ичинде сонун түшүнүп атат. فإن كان مضموما أو مفتوحا فالمصدر الميمي والزمان والمكان منه نولت كان مفعل وزن بلد بفتح الميم والعين وسكون الفاء إلا ما بروق деген сөз бе? إلا ما شذ. Шаз болгон сөздөрдөн башкалар. Шаз болгон сөздөр кайсылар десеңер, мына ушул матли, магриб, масжид, машрик, majzir, мансик, манбит, маскен, мафрик, масқит, махшир, majmi'. Бикасрил айн, караңыздар. Бикасрил айн, айны эмне болуп калды? Махшир деп касралу фил кул бардыгында. Ва ин канал қиясу, қияс фатха болсо дагы дейт. Қиясан эмнеле? Қияс жагынан мафал фатха болуш керек эле, бирок касралу болуп калды дейт. Булар ушулар, моолар. Фатхалу. Моол өзүн эле. Олар маздар мими дагы болот. Ушун өзүн заман да болот, макан дагы болот. Матли эмне болуп калат? Матли. Талаанын маздары. Туурабы? Андан кийин матли заману тулу. Чыга турган вакыт. Дагы матли дейт. Чыга турган орунду дагы эмне деп айтат? Матли деп айтат. Магрибч Горабанын маздары. Маздар мимиси. Магриб. Маздар эмне экен? Маздар мими экен. Унутпаңыздар. Маздар мими заман маанисин алсак, заманул гуруб кирип аткан вакыт. Ошол учурда маканул гуруб кире турган жер. Гарб, батыш. Көрдүңөрбү? Ушул өзү эле маздар мими дагы болуп атат, дагы заман да болуп атат, макан да болуп атат. Аны контекст карап туруп кете беребиз. Масжид дегенде кээде китептерде кээде масжид дегенде мечиттин өзүнчүлүгү кээде сажда кыла турган орунду максат кылат. Ошондо эмненин маани болуп калат? Исм маканды билдирип калат. Түшүндүңөрбү? Кээ китептерде масжид деп келсе караш керек. Ал сажда кыла турган орунду максат кылып аткан болот. Контексттен карап кетет. Машрикч. Шараканын маздары. Маздар кайсы маздары? Маздар мими. Өзү шурук болуш керек эле. Берки гойру маздар мими. Маздар гойру мими болсо эмне болмок? Шурук болмок, туурабы? Бирок маздар мимичи машрик. Эреже боюнча машрак болуш керек эле. Эрежеден шаз болуп машрик болуп калды. Машрик эмне? Заману шурук жана чыга турган чыгыш вакыт анан орунду дагы билдирет. Түшүнүктүүбү? Орунду дагы вакытты да билдирет. Ошентип ар бирөөнүн маанилери бар. Биздин канча мүнөтүбүз калды? Бир маселе калды эми. Ва ин кана ал-маздару деген максур ал-айни. Калган маанилери ошол мааниде кете берет, заман, макан маанисинде кете берет. Ва ин кана максур ал-айни. Эми карагалачы. Эми тескеринен берип атат. Могу жерде фатха долма эмес беле? Эмне болуп калса айны касралуу болуп калса, мунун дагы маселелери бар өзүнчө. Мунун да маздар мимилери айырмаланат. Бул жерде маздар мими заман макан ортолорунда айырмачылыктар болот. Ва ин кан караңыздар, ва ин кана максур ал-айни фал маздар мимию. Ошол фейл мудариден касруу болгондун, касралуу айын бар, касралуу болгон маздар, ошонун маздар мимиси маф'ал боло берет. Бул дагы ушул сыяктуу. بفتح الميم والعين وسكون الفاء إلا المرجع والمصير деген сөздөн башкасы فإنهما مصدران وقد جاء بكسر العين والزمان булар маздар болот. Масир же маржи' деп айны касрал болуп келет. والزمان азыр والزمان والمكان болсо مفعل بكسر العين болуп кала берет. وفتح العين وزمان والمكان منه مفعل بكسر العين مفعيل بولقلت وفتح الميم وسكون الفاء مفعيل بولقلت. هذا في الفعل الصحيح والأجوف والمضاعف والمهموس تبقى از قسقاتشا اوقуп койдум. Ушуну иншалла кийинки сабагыбызда улантабыз. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.